baktım beşiklerim, keng bolsun dayım geleceğim. Dolgan yerim menin, bıyıktığın dimin sesimin. Bir sımal kırgız yerim, ay gülmünüz batır elim. Kırgızstanım menin, altalay bergin uca kelimet tücerim, hasiyetin senin, dembere dardayım. Kırgızstanım menin, ay gülmünüz elim, ala dolu cerim, yaşasın tübülüm. Amın gülücerim, kılındadır dağı karıtsın. Ara geçirelim, etkinlikte zeynet baklısın. Öykünde bir tuğlan cerim, akkalbaktu kırgız elim. Kırgızstanım benim, benim kursun bir koca kelimet tücerim, hasiyetin senin, dembere dardayım. Kırgızstanım benim, ay gülmünüz elim, ala dolu cerim, yaşasın tübülüm. Kırgızstanım, Kırgızstanım, menin örgündü begin, kelimet cerim, menin Kırgızstanım, örgündü begin, elim Kırgızstanım, mekenim benim. Bir sımal kırgız yerim, ay gülmünüz batır elim. Kırgızstanım benim, aldalay bergin uca kelimet tücerim, hasiyetin senin, dembere dardayım. Kırgızstanım benim, ay gülmünüz elim, ala dolu cerim, yaşasın tübülüm. Yaşasın Тимөлүк жашасын Баластан деп ырдап атчабы? Бүгүн достор Баластанга 10 жыл болду, элестетсеңер, мынакей 10 жыл болуп, Баластандын туулган күнү менен Ананайка тобу дагы куттуктап келишиптир достор. Анда эмесе силерге эркин микрофон. Кана эмесе? Урматтуу достор, бүгүнкү Баластан каналынын 10 жылдык юбилей менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кончалар! Ура, сүйүктүү достор, мынакей дагы Бул бир белек сиздерге. Опа, мына сага, бул белек бизгеби? Жалпы Баластан каналына арнап келиштир. Рахмат силерге. Мынакей өркүнүңөр өсө берсин. Талантыңарга таазим. Сонун биледиңер, бүгүнкү. Ура достор, бизде бүгүн туулган күн. Биз бүгүн эме ойнойбуз, бийлейбиз, ырдайбыз, жыргайбыз. Базатар байке, бүгүн деген торт болобу туулган күндө? Торт? Торт. Ой, эсиз артың эле ошол торт, тамак, самсы, манты деп эле жүрөсүң. Ой, бираз мындай. Маанай. Тамада кепир келсек. Кыздардын көзүнө уят кылып атпайсызбы? Андан көрө келгиле достор, баарыбыз чогуу Баластанга салттуу ырдап коелу туулган күнгө карата. Кеттик анда эмесе. Туулган күнүң менен, туулган күнүң менен, туулган күнүң менен Баластан, туулган күнүң менен.
Ана ошентип бечара ак ниет абышкы кемпир каардуу байдын кызымынан кутулуп, баласы Шамбала менен жыргап бактылуу жашап калыптыр. Жома кызыктуу экен балам? Ооба, чоң ата, сонун экен. Мен бул кызыктуу жумокту Баластандан көргөм да. Ой Азамат, кызым айткандай, кызыктын бардыгы Баластанда. Баластаңа biz geldik. Tuğan günü ötkürüz деп geldik. Uçuk koyup biz geldik, Balastanga tuş geldik. Uçuk koyup biz geldik, Balastanga tuş geldik. Bacıraygan bizim Balastan, 10 yaşka çıkıptır karasa. Maksat koyduk iyice, usullerge bereke. Bizler ayız gereke, talantını açeber, kanatını cayeber. Aylanay Balastan. Aylanay Balastan. Tet. Урматтуу достор, Баластан каналынын 10 жашка толушу менен куттуктап, улуттук телерадио корпорациясынын башкы директорунун орун басары Адыл Акжолович жана ошондой эле Баластан телеканалынын продюсери Бактыгүл Момбекова эжекебиз келип калышыптыр. Кол чалбар менен тосолобу. Айтыңыздарчы, мынакей, менин кичинекей кезимде ушундай жаркыраган студиясы бар, жалаң балдарга арналган Баластанга окшош канал жок болчу да. Ошол кезде мен 24 саат бою жалаң мультфильм көрсөмбү, мындай 5 саат, 4 саат күтүп калчумун да, качан мультфильм көрөм депчи. Ошондо андай кез жок болчу да. Ошондо кыялданчумун да, кадимкидей мультфильм көрсөмбү депчи. Кээде сабактан калып мультфильм көрүп калып калчумун да. Силерде кандай болчу? Силер кандай нерсени кыялданчу элеңер? Саламатсыздарбы? Бардыңыздарга утмандуу кеч. Бүгүнкү Баластан каналынын 10 жашка толушу менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сурооңуз боюнча кыска жооп бере кетсем, менин бала чагым айылда өттү. Ал мезгилде туура айтасыз. Мультфильм деген, сыналгы деген саналуу эле болчу. Ошондуктан биз көбүнчө убактыбызды бир жан жаныбарлар менен өткөрчүбүз. Мисалы, бир айылда бизден 100дөн ашык тоок бар эле. Чакалап, жумуртка терип, бала чагыбыз ошентип өткөн. Ушундай. Кызыктуу өткөн турбайбы, мындайча айтканда? Чүкө дагы ойнойсуңар болчу. Албетте. Чүкөнү толтургучуңуз беле? Бардыгын утуп алчумун. Бактыгүл эже, сиздечи? Мен балалыгымда эле ошол силер айткандай эле эмеде өттү да. Мультфильм бар эле, жанагы Ну погоди дегенчи. Ошону кайра кайталап бере берсе, кечке эле бере берсе деп мындай. Ошону аябай күтчүбүз да. Ошону күтүп, далай биз деле сабактан калып калдык. Анан ошо кыялыбыз ошондой болчу да. Илгери мындай жаркыраган студия, мындай канал баягы 10 саат, 15 саат бою балдар үчүн арналган көрсөтүүлөр жок болчу. Бирок ошондо деле кайра кайталап көрсөтө берсе деле көрө берчүбүз, тажабай, э? Ооба, ошондой болчу. Балдарга болгон каалоо тилектериңер жана куттуктооңуздар. Ар бир үйдө тынччылык болсун, ар бир үйдө нарисенин күлкүсү жаңырып, сонун жагымдуу маанай ар бир үйдө болсун. Балдарга ден соолук каалайм, чыгармачылык ийгиликтер болсун, жакшы окусун, келечекте мыкты кесиптин ээси болуп чоңойсун. Мен дагы өзгөчө биринчи кесиптештеримди ошол 10 жылдык эмгеги менен куттуктайм. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен, эмгегиңиздердин өзүрө кайтып, ар дайым балдардын каналы ошо келечекте чоң каналга айлансын. Анан бул жактагы сиздердин дагы майрамыңыздар менен, жалпы Кыргызстандын балдарынын майрамы менен куттуктайм. Баракелде, кол чабуулар. Анан мындай кыскача бир суроо да, суроо анан сунуш. Кичинекей кезиңерде бир жаттап алган ырыңар бар беле, бала тууралуу, же болбосо мындай эсиңерде барбы? Бир ыр. Азыр менин эсимде жок эмес, Менин эсимде бар. Биз деген жанагы эле ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык делер да чуз. Андай ыр менен арнап бере аласызбы?
Ай чыкты карачы. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Деп элердачыбыз. Сизде? Мен эсиме келбей турат азыр. Анда ыраазычылык билдиребиз. Бизге дагы көп келип турсуңуздар, Силер үчүн биздин ишкерибиз ар дайым ачык. Чоң рахмат сиздерге. Раяна, бүгүн жаныбарым жан досумдан кайсы жаныбарды айтсак? Жуңгулдеги жаныбарлардыбы, же суу астындагы жаныбарлардыбы? Мен болсо, суу астындагы чоң ташбака жөнүндө айтып берем. Кандайсыңар, кыздар? Бүгүн менде лайфхак түрмөгү болот. Ошон үчүн кичине жып койгулачы. Вообще-то, биз дагы эфирге даярданып жатканбыз. Вообще-то эмес, силер Телимпост түрмөгүнөн кыргыз тилин үйрөнгөн жоксуңарбы? Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт дегендейсиңер го? Достор, бүгүн ошо сөздүн мааниsin чечмелегенди үйрөтөбүз. Жок, бүгүн пластилинден сонун ойынчук жасаганды көрсөтүп берем. Жок, достор, бүгүн мен силерге аябай кызыктуу ташбака жөнүндө айтып беремин. Жок, достор, Ай, серемнеле болуп атасыңар. Жаныбарым, Телимпоз, лайфхак деп баластанды койсоңор баарыбыз жол көрөбүз да, чынбы? Ооба, туура. Ооба. Андан көрө ынтымактуу отуруп алып саякатчы сары кызды көрөлү. Макул, тамаша. Достор, келгиле. Бүгүн баластаныбыздын туулган күнү менен куттуктайлы. Ура! Туулган күнүңүз Баластан! Кызыктуу, көңүлдүү, бүт аламды таныткан менин сүйүктүү каналым Баластан туулган күнүң менен. Салам сүйүктүү достор. Манайыңар жакшыбы? Биздин маанай сонун. Бүгүн майрам. Ооба, биздин сүйүктүү телеканалыбыз 10 жашка толду. Бүгүн Баластандын туулган күнү. Сүйүктүү каналыбыз Баластан. Сени туулган күнүң менен Куттуктайбыз. Албетте, сүйүктүү телеканалыбыздын туулган күнү биз үчүн жана ошондой досторубуз үчүн чоң майрам. Кел анда Наима, досторубузга белектерди берели. макул. Бирок биз жөн бербейбиз. Алгач суроолорго жооп бериш керек. Анда досторубузга суроолорубузду берели, оюндарды чогуу ойнойлу. Белектерибиз дагы даяр. Макул, анда кеттикпи? Ооба. Саламатың ким? Менин атым Аруке. Канча жаштасың? Мен 9 жаштамын. Билесиңби, биздин сүйүктүү каналыбыз Баластан 10 жашка толду. А сен биздин каналдан кандай көрсөтүүлөрдү көрөсүң? Мага Баластандан лайфхак деген эмелер жагат. Мен актан көп нерселерди үйрөнөм. Анда каналыбызга кабыл тилек айтып койбойсуң? Баластандын туулган күнү менен куттуктайм. Баластанда көп передачалар чыксын. Рахмат сага. Анда Баластандын атынан ушундай сонун кызыктуу китеп белекке беребиз. Салам, сенин атың ким? Менин атым Нуртилек. Нуртилек. Бүгүн Баластандын туулган күнү, Баластан 10 жашка чыгып жатат. Мен сага азыр логикалык суроо берем. Эгерде туура жооп берсең, мен сага белек дагы берем Баластандын атынан. Даярсыңбы? Ооба, даярмын. Фабрикадан айына 28 унаа чыгарылат экен. Анда 10 айда фабрикадан канча унаа чыгат? 280. Дагы бирөөс ойлонуп көрсөң, бул логикалык суроо, Нуртилек. Азыр. Бул фабрикада. Фабрикада машиналар чыкпайт да. Ошондо туура жообу Заводдо чыгат. Азаматсың. Баластан каналынын атынан сага белек, китеп. Рахмат. Кандай каалоо тилектерди айтасың?
Баластанды көргүлө, Манастанды көргүлө, тиги китепти көп окугула. Достор, мен азыр Байаман аттуу досубуздун жанында турамын. Биз азыр сонун ойун ойнойбуз. Байаман, эгерде сен мен айткан суроолорго туура жооп берип, оюндун шарттарын туура аткарсаң, менден сага сонун белек. Оюндун шарттары төмөндөгүдөй. Байаман мен берген суроолорго ооба деген сөздү колдонбой жооп бериш керек. Даярсыңбы, түшүнүктүү болдубу? Даяр. Анда биз баштадык. Сенин атың Байаманбы? Албетте. Байаман, сен 7-чи класста окуйсуңбу? Ошондой. Кайсы мектепте окуйсуң? 11. 11-чи мектептеби? Ошондой. Данегимдин алып баруучуларын тааныйсыңбы? Тааныйм. Талимтай көрсөтүүсү жагабы, күлкүлүүбү? Күлгүлүү. Күрөш менен башкасыңбы? Катышамын. Азаматсың. Өзүңөр көргөндөй, Байаман досубуз мен бир да суроомо ооба деген сөздү колдонбой жооп берди. Ошондуктан Баластан каналынын атынан сага сонун белек болсун. Намдай. Байаман биз менен оюн ойноп, бир аз толкунданып жаткан окшойт. Ал эми биз суроолорубузду, оюнубузду уланта беребиз. Тармал байке, Баластан 10го чыгатса, менден 2 жаш кичүү турбайбы? Ооба да. 2013-жылы 1-октябрда Баластан каналы биринчи жолу эфирге чыккан. Кыргызстандагы жападан жалгыз балдарга арналган канал мынакей ошол күндөн тартып, ушул күнгө чейин балдарга жакшы маанай тартуулап, ушул күнгө чейин кызмат кылып келе жатат. Көрдүңөрбү? Эсимде эстеп атам да азыр. Мен 2 жашымда отуруп, сизди көрүп аткам, телеканал Баластанда. Сизди анда тармал чач эмес, түз эле чач болчу, эстедим. Айласкар, бул жериң бир аз окшошпой калды да, апыртыйдың да. Эмнеге? Анткени ал кезде мен жок болчумун, сага окшой эле. Ал кезде деген ошол Баластан каналында Манастануу жана ошондой эле Талимтай, Баластан шоу, бирге окуйбуз жана башка сонун көрсөтүүлөр болчу да. Мен деген Баластан шоуну аябай жакшы көрчүмүн да. Самат байке мен Бектур байкем алып барып аткан кездерде, мен аларды көрүп, кантип телеге чыгат деп суктанып отуп, кастингден өтүп кетип, мен алар менен чогуу алып барып калбадым. Мына түз эфирде сиз менен отурам. Мен менен отурасың да, бирок кыялдар орундалат деген чын экен да. Азыр ошол сен күткөн легендарлуу алып баруучулар Самат байкең жана ошондой эле Бектур байкең бүгүн түз эфирге келип калышпадыбы? Саламатсызбы? Мына сага. Жакшы. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Кандай келип алдыңар? Сонун, баары жакшы. Сонун. Бүгүнкү туулган күнүңүздөр менен, майрамыңыздар менен бирге болсун. жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу кичинекей биздин достор, майрамыңар менен. Баластанын биринчиден жалпы коллективи силерди да куттуктайбыз, өзүбүздү да куттуктайбыз. Бардык бизде ушу 10 жылдан бери ушул каналды көрүп жүргөн бардык көрөрмандарга майрамыңыздар менен. Абдан Кол чабуулар менен. Биз да чоң ырдап коелу туулган күнүң менен деп. Кеткиле. Биз англисчелер ырдайбыз да. Кеттик аны. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Balastan. Happy birthday to you. Thank you very much. Thank you. Not at all. You're welcome to the Balastan. I love you tomorrow, today, and every time. Kmaro and 50 Cent and Pussycat Dolls. Насаға. Аляска, сен айтып отпадың беле жана суроолорун толтура депчи, экөө легендарлуу эки байкеме деп. Кандай суроо? Ушунчалык атактуу, кантип ушунчалык атактуу болуп кеттиңиздер деген сыяктуубу? Бербейсиңби анда? Макул. Мен беремби? Ушу силер Баластан шоудо чогуу тартылып атасыз, тартылгансыңар да, Анан деген мындай сүрүп атам да бир аз кеш койгочу. Силерди көрүп. Кантип алып барчу болуп калдыңар? Кантип алып барчу болуп калдыңар? Биринчи эле суроо. Биринчи Бектур жооп берсин, анткени Бектур менден биринчи келген. Кичинекей болсо дагы мен Бектурдан кийин келдим. Бектур жолу турбайбы? Сиз жооп бериңиз. Ансында Бектур дагы мындай, мен бүгүн көптөн бери биринчи көрүп атам Бектурду, келип тааныбай калыптым. Карасам Бектур баягы кичинекей Бектур чыгат го деп ойлогом. Самат байке кандайсыз десем. Самат байке кандайсыз дейт магачы. Анан мен эшиктен бир сыйра кичине такалап койдум да мынча. Тынччы жүр мындай, чоңойсоң дагы мындай депчи. Ошо Барбиде кен бар го. Дал ошо кенге окшош калыптыр го. Кула деп алды. Ошон үчүн Самат байкем берейин, биринчи сөзгө зегин.
Мен Баластанга биринчи келип калганым ошондо Мадагаскардагы шоу деген тартылды студияда. Диско, Мадагаскардагы диско деген тартылды. Мен ошол кезде аябай той менен тигил жакка бул жакка чуркап, ар жерде баягы выступленияларда чуркап жүргөн кезде ошо мээрим эже чалып калды. Самат ушундай кел катышып берип койчу, ушундай бир зебра беле бир нерседен ойногом, Зебра, алпарочу. Зебра алпарочу болгон. Жаныбардын бирөөсү. Ооба. Ошондо ошол диского тартылган бир күндө бир 2 жолу 3 жолу келип кеткем. Башка жакка барып келип, ал жакта иштеп бүтүрүп келип, кайра студияга ошентип чуркап жүргөм да. Анан ошодон кийин эле сен кебетең бизге Баластанга туура келет экен деп мен чакырып калышты. Анан ошондон кийин ошо Баластан шоудо келсем, Бектур жүрөткөн, Бектур экөөбүз чогуу алып барып калдык. Кичинекей Бектур болчу. Мен Баластанга эң биринчи келгеним ошо Мадагаскарда диско, анда мен аябай кичинекей болчумун, ырдап келгем. Ырдап ошо Мадагаскар диско бүт жаш таланттар тартышчу, анан ошого ырдап келгем. Ошондо Самат байке мен биринчи жолу көргөм, андан ошо ырдап жүрдү, Талимтайга тартылдым. Ошентип жүрүп 2000 канчан жылдар ошо Баластан шоу ачылып, анан Айдай эже, Мээрим эже, Ширин эжелер айтып калышты. Кундуз эже, Самат экөөң алып баруучу болосуң, даярдан деп аябай толкунланып, анан биринчи съемкабызды, андан кийин съемкаларыбызды неме кылып башталган, ошентип башталган. Биздин съемкалар. Съемкадагы мындай кыйын учурлар, мындай силерге жакпаган же болбосо жаккан тескерисинче убакыттар, жерлер кайсыл? Бектурга көбүрөөк жакпайт болуш керек, мага жакчу. Анткени Бектурду мен ура берчүмүн. Бектурга тийишип, Бектурдун жүдөтө берчүмүн. Эми бизге бардыгы эле жакты, азыр ойлоп көрсөк, ошол күндөрдү эстеп, мындай балдар менен иштешүү, студияда иштөө, ошол эфирге чыкканы, жаңы жылдык съемкалар аябай кызык болчу. Анын үстүндө коллектив так аябай жакшы, бардыгы шайыр шатман, келсең сценарий даяр, бардыгы Айдай эже сценарийди бизге жазып берип атып, аягында Айдай эже өзү юморист болуп кеткен. Биз анын тамашаларын биз өзүбүз кошуп башында ушундай кылчубуз, муну мындай кылып койбойлу, мынтип коелу. Андан кийин бизге коштурбай эле Айдай эже өзү эле жазып баштаган да. Ширин, Айдай деген кыздар ошо иштеген, ошол шоунун аркасында Кундуз эже башында турган. Дагы айтпай калсам кечирим сурайм. Ошол башка чуркап жүргөндөрүн айтып атам го. Бизде эсибизде эми көп нерсе калды. Күндүн ысыгында келип тартылчубуз, бетибизде гримдер агып, эми силерди азыр мен аябай түшүнүп атам. Суугунда дагы, Ооба, биз да ушинтип келгенбиз. Ооба, кээде кондиционерлерди иштетпей. Ал кезде жок болчу да, же бар беле? Жок, бар болчу, эми динозаврлар кезде эмес да биз тартылганчы. Динозаврлардан кийин Бектур, динозаврлар 21-эле кылымда. 21-эле кылым, 2016 16-17, 18, 19 жылдары болчу, Андан бери 100 жыл деле өтө элек дегендей бир 3-4 жыл өттү. Ал кезде деле КТРК ушундай болчу, кондиционерлер бар болчу, кээде иштебей калчу, ошондо биз тердеп кетчүбүз. Мындай эми эстесем, анан эми аягына чейин сон көз ирмемдер болгон, аябай жакшы болду. Бектур. Сонун азыр ошол кезде мен кичинекей болчумун, анын үстүнө ошо сценарий заттаган мен үчүн көп кыйынга турчу да, анан өзүм кичине жалкоорак болчумун. Анан Самат байкем ошо Айдай эжелер мындай кылып жатта, оңой болот, мындай кылып эле өзүң ошо окуяны өзүңө сиңир деп атып, анан азыр ошол кезде сагынам да, азыр ошо сценарийни азыр жаттап бөлө чыккым келет азыр кайра. Бул болсо эми кичинекейде анан ойноп кетет, ою башка жакта алаксыйт, анан кийин жатта сценарийде ойнойлук, мынтелик тиндейси. Мен болсо съемканы кылалык, эртерээк бүтүрөлүк деп баягы тердеп кургап атсам, бул болсо сценарий жаттап албай, улам кайра башынан тартып, кайра башынан кел, мындай кылалы, тиндей кылалы деп ошол нерселерге кичине убакыт өтчү да. Кээ бир учурларда эми чындап эле жакшы жаттап келчү. Кээ бир учурларда жаттабай тентектик кылып койчу. Эми анда Бектур эми эфирде эле эмес, эфирден тышкарыда эле тентек эле кала болчу. Азыр болсо созолон чоң жигит болуп калды. Азыр ошол кездерди азыр сагынуу менен эстейбиз. Аябай сонун көз ирмемдер. Баарын сагынабыз. О, Алияс кандай эле болчусуң да? Ооба. Аз канчадасың сен? 12-де. Ошо 12-де 12 жашта ушундай кезинде. Аз канчадасың? Азыр 19да. Шунчасы болуп кетти, 7 жыл өтүп кетти, Мен суроо берсем болобу? Албетте болот да. Бектур байкеме суроо берип коеюн. Бектур байке, сиз деген эң биринчи жолу тартылып аткандан кийин, ошо Баластан шоу тартылып бүткөндөн кийин, съемкадан кийин телевизордон өзүңүздү көрөсүз да. Анан деген көрүп атканда, бул жерин туура эмес аткарып койдум. Бул жерин жакшы аткарып турмун деген эмелер болду беле? Же болгон эмес беле? Болгон.
үйүш жеринде минтип койсом болмок экен, же бул жерин аябай неме асырып ийиптирмин, жанагы эркелеп биздин образ ушундай болду да немелери жанагы өтө катуу эркелеп ийиптирмин, же өтө катуу жана мимика жест неме ошолордон өкүнүп калчумун. Тексттеримден кээ бирде ошолордон өкүнүп калчумун. Анан ошолорду эмкисинде ушундай кылбаганга аракет кылып атып, буюрса жакшы съемка чыгарчыбыз. Эң сонун. Самат байке, сизге суроо. Мынакей бүгүнкү күндө эң ушундай популярдуу, сонун шоу «Сен мыктысың» деген шоу алып баратасыз. Ушул шоу тууралуу айта кетсеңиз. Бул шоу тууралуу айта кетсем, Кыргызстандагы мен оюмча ошо балдардын эң чоң масштабдуу шоусу болду. Бир жылдын ичинде ушул бир сезондо эле бир чоң рейтингге жете алдык деп ойлойм. Бүтүндөй Кыргызстан, чет өлкөдө жүргөн бардык кыргыздар көрүп, сыймыктанышып, ошол жактан балдар чыгып, таланттуулар чыгып, анысы бир, экинчиден мен ошол жактан балдардан сабак алып атам да. Мен билбеген нерсени балдар билет, башкалар билбеген нерсени ошол балдар мыктылардын мыктысы келет, Кыргызстан боюнча тандалганат. Ошолордон үйрөнүп мен дагы мындай, кандай десем мындай, жаңы мындай билим алып атам деп айтсам болот да. Аябай кызыктуу бунун съемкалары. Эфирде, телевизордон көрүп аткан адамдарга кандай кызыктуу болсо, съемкадан тышкары эки эсе кызыктуу. Анткени кээ бир баягы сөздөр эфирге кирбей калат, кээ бир учурлары батпай калышы мүмкүн, бирок биз үчүн аябай кызыктуу. Себеби бардыгынан биринчи биз көрөбүз да ошо балдардын талантынчы. Мен ойлоймун, бул «Сен мыктысың» долбоорунун келечеги дагы алдыда, келечеги чоң, ал жактан мыкты таланттуу балдар өздөрүн көргөзө алат деп ойлойм да. Бизде Кыргызстанда таланттуулар, Кыргызстан таланттуулардын мекени экенин мен ушул долбоордон биле алдым да. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен жакында эмне болот? Жакында съемкалар башталат. Экинчи сезону болот турбайбы? О, мынакей таланттуу балдарды күтөбүз. Сөзсүз түрдө катышкыла достор, Ооба. Бизге жазыңыздар, биздин аккаунтубузга дагы баардык бүт жерге чалгыла. Мен ошо «Сен мыктысыңга» кастинг тууралуу бир нерсе айтып кетейин бизди көрүп аткандарга. Мындай болот да, көпчүлүк учурда Замат менин балам укмуштум эле, сен барып туруп «Сен мыктысың» деп эле ушундай кылып жарып берет деп айтышат да. Анан макул, кана эмне кылып жарат экен десең, пластилинден жасайт дейт да. Мен айтам, пластилинден мурдагы эфирде чыккан, анын мурунку эфиринде чыккан, 2 жолу чыккан бир сезондо. Мындан ары пластилин эмес, жаңы бир нерсе. Бул баягы айтайын дегеним, «Сен мыктысың» дайыма долбоор изденүүнүн үстүндө жүрөт. Жаңы элде жок таланттарды ортого алыш керек. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер жана бизди көрүп аткан бөбөктөр, эгерде силердин талантыңар болсо, өзгөчө талантыңар болсо гана биздин долбоорго келип катыша аласыздар. Мен жакшы сүрөт тартам, мен шпагатка 3 жолу отурам, мен мындай кылам, мен катуу чуркайм, мен көп сүйлөйм деген балдар тилекке каршы өтпөй калып атат. Анан балдардын да шагы сынып калышы мүмкүн. Ошондуктан азыр айтып коелук, өзгөчө гана таланттуулар эми. Изденүү керек. Мисалы робот жазап аткан бала, мисалы үйдө отуруп өзү робот жасаган бала, бул кызыктуу. Бизге да кызыктуу, көрүп аткан элге да кызыктуу да, мисалы. Же болбосо мен билбейм, бир 300 метрге чейин сууда сүзө алам, чоң кишилерден кыйын деген сыяктуу, же бир айтор мен ушунчалык мыкты күрөшөм, мен келечекте баягы олимпиаданын жеңүүчүсү болом деген амбициядагы ушундай балдар болсо, кыздар болсо, дайыма «Сен мыктысың» долбоорунун эшиги мен оюмча ачык. Анан көпчүлүгү мага алып келишет, балдардын сен ойлойт окшойт, мен ошол жакта директор болуп, мен сен муну кыл, сен тигини кыл деп жүрөт депчи. Мен болгону алып баруучумун, ошол балдардын талантын элге ошол эфирден көргөзүп бере алам. Бирок бул «Сен мыктысың» долбоорунун аркасында көптөгөн редакторлор иштейт, көптөгөн адамдар иштейт, ошолордун талантын кандай десем, таланттууларды мындай кастинг кылып тандап алат да. Бир жаңылышпасам бир 2000-3000ге жакын бала катышып, ошолордун арасынан 100 гана бала тандалып алынат да. Эң мыктылардын мыктысы. Ошон үчүн бунун аты «Сен мыктысың» деген долбоор. Топтура. 100% кошулам. Бектур, сен каякта окуп атасың азыр? Мен азыр искусство университетинде окуп атам. 2-чи курс болуп калдым, буюрса. Келечекте ким болот экенсиң? Келечекте өзүм актер болгум келет, мыкты ырчы болгум келет, ушу чыгармачылыктагы адам болгум келет. Анда бир ыр менен сынасак болот экен, балдарды куттуктап, мынакей жакшынакай маңнай тартуулап. Ыр менен кандай ыр? Этек жагында эстеп ырдап берейин. Французча ыр эң анда күтөбүз, Этек жагында эстеп ырдап берейин. Жок. Бир куплет ырдап кетейин, балдар жөнүндө. Кичинекей кезимде ырдаган ырым, баласынан да көп жолу ырдадым.
Биз алтын күн балдарыбыз келечеги Кыргыздын. Дүйн элине дүңгүрөткөн урпагыбыз Чыңгыздын. Биз алтын күн балдарыбыз санжыралуу тарыхтуу. Бабам манас кең алато жалын жүрөк Кыргыздын. Алтын көкүл, алтын нурлуу, алтын күндүн балдарыбыз Кыргыздын. Кыргыздын. Аябай жагымдуу сонун чыгарма туруп ырчы болууңа толук тилектешпиз. Эми Самат байке сизден угалы. ырбы Жана Токтогул жөнүндө, Токтогулдук жигиттер жөнүндө, Токтогулдук ырчылар жөнүндө бир вайныңызды көрүп калдым да. Ошол жердеги ырыңызды тырдап бербейсизби? Же болбосо балдарга арналган сүйүү жөнүндө. Же апа дегендер. Же болбосо балдар сүйгөн ырлар. балдар көбүнчө ушул мен апо деген ырын жакшы көрөт. Апо, апакем ай, апакем апо, апакем ай, апакем апо, апакем ай сени сагындым. Апо, апакем ай, апакем апо, апакем ай, апакем апо, апакем ай, апакем апо, апакем ай сени сагындым. Мен апам бирлегенде Майкл Джексон бакта, мен апам бир урганда Майк Тайсон жакта, мен апам чуркаганда Усейн Болт артта, мен апам ырдаганда Атабеков аякта. Апо, апакем ай, апакем апо, апакем ай, апакем апо, апакем ай сени сагындым. Апо. Браво. Мынакей бардык апаларга арнап кеттик, ушундай жакшы. Ооба, балдардын атынан апаларга ыр арнадык. Жакындагы пландарыңыздар боюнча. Жакындагы пландар аябай көп, буюрса азыр биринчиден эле ушул Семиксын долбоорунун съемкаларына даярдыктар көрүлүп атат. Анан учурдагы жаңылыгым, учурда азыр сериалга тартылып атам. Мурас деген сериал. Ал жакта дагы балдар менен ойноймун. Чоң ролдо, башкы ролдордун бирисинде ойноп атам. Кудай буйрса, кийинки жылдын башында көрүп каласыздар. Ал кинонун тасманын режиссеру Руслан Акун жана Тынчтык деген агаларыбыз. Жалпысынан ушундай бир сезондон турган сериалга тартылып атабыз. Анан жакынкы пландар буйрса, пландар аябай көп. Ошо чыгармачылыкта жаңы кинолор, жаңы образдар, жаңы мындай күлкүлөр. Анын үстүндө Кыргыз стендап деген дагы жаңы долбоор ачылды. Ал жакта дагы чоң концерт болот. Ошол концертке даярданып жүрөм учурда. Жана ошондой эле Менин оюм деген долбоорго дагы кайра келип кетсиз, Менин оюм долбоору кайрадан буйрса мындай жанданып атат. Жакын арада ушул биздин кичинекей таланттуу бөөктөр, күлкүлүү бөөктөрдү жаныма отургузуп, ал жактан дагы жакшы күлкү жаратабыз деген ойдомун. Сонун жаңылып турайт. Чыдамсыздык менен баардыгыбыз күтөбүз. Бектур сенде. Мен азыр ошол окуу менен жана ошо чыгармачылык менен ыр жана ошо алып баруучулук менен ошо анан алдыда кандай неме болсо жазып коесуң, Менде суроо болуп атат да, Самат байке, сиз деген азыр толтура сериалдарга тартыласыз, ырларыңыз дагы бар, стендаптагы мындай стендап менен дагы алектенесиз. Ошондо сиз деген китеп жазсаңыз өзүңүз жөнүндө, китептин аты кандай болмок? Аты кандай болмок? Мен китеп жазсам, китептин аты Саматтын жоруктары деп койсом болот болуш керек. Аты Апендинин жоруктары дегендей, себеби мен Эмил айтып берет, сен Апендиге окшошсуң депчи. Мен дайыма кечигип калып ушундай жоруктарым бар. Ошолорду көпчүлүгүн эмне деп атасың, мен качан кечиктим эле сага. Ошолордун мындай өзүмдүн гана эсимде көпчүлүктөрү, ошолордун баардыгын жазсам, ушул сериалга, съемкаларга, көп нерсеге мынтип байлап жазышым мүмкүн. Саматтын жоруктары деп. Эң сонун. Ошондо мен оюмча кызык болот болуш керек элдерге. Эми Баластан каналына каалоо тилектерди айттырбайбы? Же кандай? Бектур айкенин биринчи эмесин менин китебим жөнүндө билбейм, менин китебим балким мен китеп ошо жазсам же китеп неме кылсам сага кеңеш берем, кандай коебуз деп, Алиаскар Тынаев деп. Бай. Эми жалпы Баластан каналынын көрүүчүлөргө, кичинекей бөбөктөргө каалоо тилектериңиздер. Урматтуу Баластан каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, биздин күйөрмандар, алтындай болгон кичинекей бөбөктөр, алардын ата энелери,
баардыгыңыздарга биздин ушул студиядан, ушул жигиттердин атынан, баардыгынын атынан ысык салам. Бүгүн бизде 10 жылдык майрам болуп атат, аны майрамдап атабыз. Бизди эгер интернеттен же тиктоктон башка жактан көрүп калсаңыздар, жакшы сөздөрүңүздөрдү арнап, биздин балдарга, баардык ишкерлерибизге жазып коюңуздар. Бул абдан кубандырат. Жана Кыргызстаныбыз келечекте өнүгө берсин. Бул канал ушул Кыргызстандын келечеги үчүн, ушул кичинекей балдар үчүн, ошо балдардын келечеги үчүн дайыма эмгектенип келет. Мындан ары дагы эмгектенип келе берет буюрса. Андыктан Кыргызстаныбызда мыкты балдар, кыздар чыга берсин, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Баластан каналынын 20 жылдыгы, 30 жылдыгы, 50 жылдык, 60 жылдык дегендерин дагы ушинтип майрамдап калалы. 100 жылдыгы да болсун. 100 жылдыгы да болсун. Чоң рахмат. Ошо бүгүнкү туулган күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сеники дагы да. Биздин туулган күнүбүз менен абдан кубанычтамын, кубанычта болуп турам. Кадр артында иштеп аткан баардык эжекелеримди, байкелеримди дагы бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерди да куттуктайм. Баластан каналынын өмүрү узун болсун, дагы ушу жаш бөбөктөрүбүз чыга берсин, жана биздин Кыргызстандагы бүт бизди көрүп отурган бөбөктөр көрүп, жакшы таалим тарбия алып, эң мыкты канал болсун. Азыр болсо чогуу туулган күнүң менен Баластан деп коелу, Келгенсе чогуу. Туулган күнүң менен Баластан! Ура! Баластан сен үчүн эмне? Баластан мен үчүн негизи айтсам ийгиликтүү эшик деп айтсам болот. Себеби деген бул Баластанга келгенден баштап мен көп жакшы жака өзгөрдүм. Баластан мен үчүн чоң мектеп. Баластан мен үчүн менин үйүм. Ал жакта мен келгенде мен Нуржан эжем. Баластан бул балдардын баардыгынын мекени. Же болбосо өлкөсү. Баластан. Мен ар дайым съемкаларга келгенде сүйүнүп келем. Өзүм менен мен сыймыктанам. Баластан кичинекей жакшы бала. Баластан каналын чын жүрөгүмөн жакшы көрөм. Азыркыга чейин ошол Баластан каналын дайыма менин жүрөгүмдө калат. Баластан экөөбүз тең экенбиз. Мен дагы онго чыктым. Баластан дагы онго чыкты. Баластан көрөрмандарың көбөйө берсин, дүйнө жүзү сени көрсүн. Ошондой эле сенин кыргызча мультфильмдериң көбөйө берсин, көп болсун. Баластан сен өркүндөй бер, токтогу, көптөгөн көрүүчүлөрдү топтоо. Эң чоң каналдардын бири бол. Мен Баластанга жаркын келечек каалайм. Эч качан оорубасын, чоңое берсин. Дагы 20 жылдан кийин, 10 жылдан кийин өнүгө берсин. Биз Баластан жакшы көрөбүз. Балдар дагы Баластанды жакшы көрө берсин. Мен сени жакшы көрөм, Баластан. Баластан жалпы Кыргызстан боюнча балдардын жалгыз каналы, ошондуктан Баластан сени сыйлайбыз. Баластан бизге аябагандай керек, өнүп өсүп өркүндөй берсин. Баластан биз жакшы көрөбүз. Мен да силерди жакшы көрөм. Ушундай сонун балдар менен иштейсиң, кантип жакшы көрбөй коесуң, Келгиле анда чогуу Баластанды 10 жылдыгы менен куттуктап коелу. Кеттик. Туулган күнүң менен, туулган күнүң менен, туулган күнүң менен Баластан, туулган күнүң менен. Колундагы кайгы капа элбейбиз, кыргыз элин тынч болсун тилейбиз. Келечектин эши биш досторун, келгелечи достук бейин билейбиз. Ак сүт берип баккан мени жан апам, акуугал мен өзүмүн бала апам. Алам да досторуна кайрылам, ал дайыма сен менен Баластан. Туган күнүң менен Баластан.
Достор, силер билесиңерби, мындан 10 жыл мурун 9 жаштагы, 10 жаштагы жаш таланттуу балдар, кыздар азыркы маалда чоң сахнада элге таанымал болуп жүрүшөт, элестетсеңер. Ооба, өткөндө деген Калыс Жакупов деген биздин студияга келип туруп атат албеке. Аны билесизби? Баластан каналында ал кичинекей кезинде Баластан каналында мындай концерттерине катышып жүрчү экен. Оо, жана ошондой эле Калыс Жакупов, Кыз Сайкал Кабылова, Мажит, Айдай Шабданова, Милана Сариева, Аида Багышбекова жана башкалар. Мен да ошондо Тарбол эке 10 жылдан кийин атактуу инсан болот экем да. Ушунун баары достор биздин Баластан сахнабыздан өсүп чыгышкан, элестетсеңер. Сен дагы буйрса 20 жылдан кийин атасың же канча? 10 жылдан кийин, 10 жылдан кийин сен буйрса жылдыз болуп, уш жерге келип, анан ошондо да келип кайра тортканы дебей макут мен уят кылып. Коюңузчу Тарбол эке, ушинте бербей. Анда деген мен чоңоюп, мындай сулуу, урут чыгып калган. Анан деген мен атактуу инсан болуп, Голливуд, чет өлкөлөрдүн баарын аралап келген бала болуп окшойм. Анан деген, "Hi, who are you, Тарбол эке? Do you speak English?" деп коюп окшойбу. Okay, Ali Asghar, what should you do to be a famous star in Hollywood? Yes, please sit down. Дагы сүйлөй чыгын. A book, a cat, a family, a famous football and basketball room at house and you. Достор, Туралы айтып атам да. Ali Asgharчы өтө катуу кеткенче биз тыныгуу кылалы, достор. Тыныгуу кылалы, Ali Asghar. Негизи ошол чыгармачылыкка аралашкан жашым бул 8 жаштан баштап аралашкам. Албетте бул кичинекей баланын негизи кичинекей кезинде багыт көрсөтүүчү бул ата эне болот эмеспи? Атаң каяка ээрчитип, каяка ырдатса, ошол жака ээрчип жүрө бересиң да. Анан кийин бир 5-класстар менен анан түшүнө баштадым. Ушул чын эле ушул ырдап жүргөнүмдү, аз-аздан элдер таанып баштаганын, анан Баластанга дагы көп байма-бай ар бир көрсөтүүлөргө келип, ошондой чакыруулардан кийин ошол учурда дагы Бек агабыздын Сахна деген ырын ырдап, ошол элге аябай кеңири тарап, анан ошондон баштап элге жакшыраак таанылып, анан ушул Баластанга дагы көбүрөөк келип баштагам да. Баластан каналы бул кичинекей балдарга тарбия берүүчү, анан кругозорун кеңейтүүчү, аң сезимин өстүрүүчү бир кандайдыр бир өзү кичинекей Баластан болгону менен, бирок ошол эле учурда өтө чоң тармак деп билем да. Урматтуу Баластан каналы, бүгүнкү өздүк майрамыңыздар кут болсун. Биздин келечегибиз болгон бөбөктөрүбүзгө, балдарыбызга сонун тарбиялык мааниси зор көрсөтүүлөрдү ар дайым тартуулап жүрө бериңиздер. Туулган күнүңүздөр кут болсун. Баластан каналы мен үчүн кичинекей кезимдеги сонун көз ирмемдер. Анткени мен кичинекей инилерим, сиңдилерим үйдө Баластан көрүп калышканда, мен алардын жанына отуруп алып, өзүмдүн балалыгымды эстейм. Анткени азыр аябай көп таланттар пайда болду. Кичинекей кыздар, балдарды көргөндө мен ошентип сонун бир учурларымды эстеп алам. Биз сүйгөн Баластан каналына мен чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Ушундай таланттар көбөйө берсин. Баластан, туулган күнүң менен, мен сени сүйөм. Мындан 10 жыл мурун ушу Баластан ачылышына келип ырдаганбыз, бийлегенбиз, балдар менен кошулуп. Анда карындашым Кыз Сайкалда кичинекей болчу. Чого келип бир тууганым деген чыгарманы ырдап, абдан бир балалык сезим дагы жагымдуу бир сезимдерди калтырат да Баластан.
Баластан каналынын 10 жылдык маракеси менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым ушундай наристелерибизге, жаш өспүрүмдөргө тарбиялуу иреттеги көрсөтүүлөрдү көрсөтүп жүрө бериңиздер. Биздин келечек муунга жана ошондой эле ар дайым жүзүңүздөр теледен өчпөй 1000 жылдык каналдардан болуңуздар. Биз сиздерди сүйөбүз, бар болуңуздар, көп жашаңыздар. Камила, Баластан каналын жакшы көрөсүңбү? Кайсы көрсөтүүлөр жагат сага? Ооба, көрөм. Мага мультфильмдер, ар кандай передачалар жагат. Бүгүн Баластан каналынын тууган күнү. Мен сага белек берейин деп турамын, бирок сен алгач логикалык суроого жооп беришиң керек. Даярсыңбы? Ооба. Анда сага мындай суроо. Билесиңби көрсөтүүсүнүн алып баруучулары кимдер? Албетте мен алып баруучуларды көрөм. Алар Мадиш менен Тармал. Азаматсың, Камила, туура жооп бердиң. Эми мен сага логикалык суроом бар. Дарактын башында эмне бар? Чөп. Жакшылап ойлон, Бул логикалык суроо. Башында асман бар. Жалбырак бар. Камила, аракет кылганың үчүн рахмат. Баластан каналынын атынан сага мындай белек. Анткени экинчи суроо туура эмес болуп калды. Салам, атың ким? Саламатчылык, атым Рамазан. Маанайың жакшыбы? Ооба, абдан жакшы. Бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Биякта эс алып, немелерде каруселдерге отуруп. Бүгүн Баластандын туулган күнү, ошого карата мен сага логикалык суроо берем. Даярсыңбы? Даярмын. Дарактын башында эмне бар? Дарактын башында Д бар. Азаматсың, Баластан атына сага ушундай белек. Рахмат. Анда Баластанды куттуктап койбойлу. Мейли. Туулган күнүң менен. Саламатсызбы, атыңыз ким? Менин атым Руслан. Руслан, туулган күн тозгонду жакшы көрөсүзбү? Ооба. Бүгүн Баластандын туулган күнү. Кайсы көрсөтүүлөр жагат сизге? Билесиңби жана развлечёба деген жомоктор программасы жагат. Баластан каналына 100 жашка жетсин деп айтат элем. Баластан каналы аябай эле сонун, жаш балдарга жакшы нерселерди көрсөтөт.
Рахмат. Сизге биздин каналдын атынан белегибиз бар. Бүгүн Баластан телеканалынын туулган күнү. Ошого ырдап бербейсиңби? Макул. Бүгүн сенин туулган күнү. Амандык тилейли. Дем соолукта жүргүн. Азаматсың, чоң рахмат. Баластан каналынан сага белек. Мен Баластан каналынан көбүнчө мультфильмдерди, Керемет көч мультфильмдерин көп көрөм жана ошондой эле Данегим деген передачаларды көрөм. Азаматсың, Баластан каналда кандай каалоо тилектерди айтат элең? Баластан каналы силерге ийгилик каалайм, өнүгүп өркүндөй бергиле. Рахмат. Баластан каналынын атынан сага белек. Рахмат. Сен паркта кимдер менен эс алып жүрөсүң? Апа, атам менен эс алып жүрөм. Баластан каналын билесиңби? Ооба, билем. Билесиңби, бүгүн сүйүктүү Баластан каналыбыздын туулган күнү. Мен Баластанды дайыма көрөм, ийгилик каалайм. Чоң рахмат, биз дагы сага ийгиликтерди каалайбыз. Анда Баластандын атына монда белек. Достор, ушун менен биз белектерибизди дагы таратып бүттүк. Ооба, досторубузга сонун маанай тартууладык деген ишеничтебиз. Биздин дагы маанай сонун. Дагы бир жолу Баластанды туулган күнү менен куттуктайбыз. Баластан, биз сени жакшы көрөбүз. Бул жакта көп нерсени үйрөнүп атам. Мага жагат. Билесиңби, мен билем. Мультик көрсөтсөм, ошондой эле Даданды билет. Тан. Гүндөгөм. Анан таам албай экен балакта. Ичинде баары коз да. Мага мультик жагат. Аяктан каламерка бар. Мен де манас айтканды билем. Карасаң. Манас болуптул. Манас атка колуптул. Сонун. Мен балыкта чыкканда утайм да. Көмчө ылдаганда жагат. Өзүм жок беттимде, өзүм киттим кийимде. Sen mutlusun balam. Sen mutlusun. Ödül başlandı. Doğan günüme Balastan. Balastan da Mumbai'dın. Достор, 10 жыл аралыгында Баластан телеканалы бардык бөбөктөр үчүн мультфильм жана мультсериалдардын кыргызча которуп, андан тышкары балдарга стимул берүүчү Кыргызстандагы эң сонун чоң ушундай сен мыктысың сыяктуу долбоор дагы ишке ашты. Андан тышкары достор, Баластандын сахнасынан канчалаган достор өсүп чыгып такшалып калды. Ооба, биздин сүйүктүү көрөрмандар, мындан ары да биз менен бирге болуңарга ишенебиз. Баарыңарды жакшы көрөбүз, баарыңарды мына минтип кучактайбыз. Ооба, баарыңарды сүйөбүз. Баластан каналы өсө берсин, дагы биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз көбөйө берсин. Туулган күнүң менен Баластан! Көрүшкөнчө достор.